Күндүн негизги жаңылыктары Ала Тоо маалымат программасында. Шаршемби күндүн маанилүү окуялар менен тааныштырабыз. Эфирде Ала Тоо маалымат программасы, студияда Гүлзат Карбаева. Саламатсыздарбы? Алгач берүүдөн кыскача. Элдин тандоосунан татыктуу өткөн, таза шайланып келген депутат гана элдин тилегин орундатууга жан үрөйт. Кол ийрисине тартат болбой, татыктууларын шайлаңыздар. Президент Садыр Жапаров алдыда боло турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого байланыштуу кайрылуу жасады. Өлкөнүн аймактарында атайын ачылган кампаларда көмүр арзандатылган баада сатылууда. Өкмөткө чоң рахмат. Ушу 5300 адамдарга жакшы эле баа болуп атат, жакшы. Ал ортодо кара отундун наркы туруктуу коюлган. Жалал Абадда дыйкандардын сууга болгон муктаждыгы чечилди. Бул жерден азыр саатына 160 тонна суу алабыз. Турпак Коргон айылында сууга суу скважинасы оңдолуп колдонууга берилди. Келе жаткан шайлоолордо кайсы бир талапкерлерди сүрөмөлөгөн мамлекеттик кызматкерлер аныкталса катуу жазаланат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров алдыда боло турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого байланыштуу кайрылуу жасап жатып билдирди. Анда шайлоо өнөктүгүнө бийлик кийлигишпей турганы жана эскиден калган бармак басты көз кысты ыкмаларды түп тамырынан кыркып, бардык иш-аракеттерди мыйзам чегинде гана болушуна шарт түзүлөрү белгиленди. Теманы Акмарал Сабатар улантат. Сиз жашап жаткан аймак өнүгүп, жашоо турмушуңуз бир кыйла өсүшүн кааласаңыз, анын бирден бир жолу татыктуу жергиликтүү депутатты тандап алуу. Себеби дал ошол адамдар аймактарды, айыл жерлерин алдыга сүрөшөт, элдин тилегин орундатууга жан үрөйт. Кол ирисинен тарта турган болсо, демек өз келечегиңизге болгон кайдыгерлик. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров өлкөнүн өнүгүшү, жергиликтүү аймактардын өнүгүшүнөн башталарын белгилеп, талапкерлердин ичинен татыктуусун тандап алуу зарылдыгын айтты. Талапкерлердин ичинен татыктуусун тандоо да оңой иш эмес. Талапкерлердин арасында кызыл тилин жанган, убаданы укмуштай берген, акчасы менен арбай тургандар, бирок аймактын, шаардын жүгүн тартууга акылы, билими, тажрыйбасы жетпегендер дагы жок эмес. Ушундай депутаттарды шайлап алып, анан 5 жыл бою өкүнүп калбаңыздар. Мектеп, бала бакча, жолдорду жана башка бардык социалдык объектилерди мына мамлекет куруп беребиз. Эч бир талапкер же депутат өз чөнтөгүнөн жасай албайт. Депутаттар жергиликтүү аймактардын же шаарлардын элден чогулган бюджетин бекитип беришет жана кандайдыр бир маселелерде макулдугун берет же баш тартат. Бийликке айрымдар сын пикирлерди айтып келишет. Албетте ал сындар конструктивдүү болсо жакшы, пайдасы гана тиет. Бирок бийликке курулай доoma тартып, элге болсо асмандагы айды алып берем дегендер да бар. Иш жүзүнө келгенде кандай экенин көрүп эле жүрөбүз. Жерлерде өз уул кыздарыңардан талапкерлердин дараметин жакшы билесиздер. Кол ийрисине тартат болбой, татыктууларын шайлаңыздар. Айрыкча жүрөгүндө мекенимди өнүктүрөм деген жалындуу, алысты көрө билген тажрыйбалуу жаштарды колдоңуздар, деди мамлекет башчысы. Ошол эле убакта мурдагыдай шайлоого киришип, бармак басты көз кысты ыкмалары менен шайлоонун жүрүшүнө кийлигишүүнү каалаган аткаминерлер оңбой турганы да баса белгиленди. Мен ушул жерден баса белгилеп айтып коеюн. Шайлоо өнөктүгүнө бийлик кийлигишпейт. Бийлик шайлоого да, башкасына да кийлигишкен мезгил кайсы бир талапкерлерди сүрөмөлөп, кайсы бирин өгөйлөгөн заман артта калды. Кимде ким шайлоого киришип, кайсы бир талапкерди сүрөмөлөгөн мамлекеттик кызматкер аныкталып калса, анда катуу жазага тартылышат. Биз укуктук талаадагы мамлекетте жашап жатабыз. Ошону унутпаңыздар. Баары мыйзам чегинде болушуна шарт түзүп беребиз. Калың элдин тандоосунан татыктуу өткөн, таза шайланып келген депутат гана элге кызмат кылышы керек. Мындан башкача болушу мүмкүн эмес, болбойт дагы. Дагы бир маанилүү жагдай. 17 ноябрда шайланып келген жергиликтүү кеңештердин депутаттары алдыда боло турган элдик курултайдын жерлерден келе турган делегаттарын шайлашат. Демек, аймактагылардын көйгөйлөрүн курултайга алып чыгууда жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын ролу маанилүү болот. Элдик курултай, өзүңүздөр билгендей, ачык айкын түз эфирде өтөт. Анан буга чейинки тажрыйба көрсөткөндөй, курултай бүткөн соң тигил маселе көтөрүлдү, бул маселе көтөрүлгөн жок деп талкуулап жатып калабыз. Келиңиздер, азыртадан эле бул маселелердин алдын алыңыздар.
элдик курултайга татыктуу делегаттарды тандап берүүдө жөндөмдүү жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлаңыздар. Мамлекет башчысы демократиянын, сөз эркиндигинин пайдубалы дал ушул сыяктуу шайлоолордо түптөлөрүн белгилеп өттү. Талдоочуларда жарандарды шайлоо өнөктүгүнө жигердүү катышып, жарандык позицияларын көрсөтүүсү керектигин айтышат. Ананда добуш берүүнүн ачык айкын өтүүсү өтө маанилүү. Шайлоочулар акыркы күндөрү байкалып атат, мындай активдүүлүгү азайып кетип атат. Берден ушу шайлоочулар ушул шайлоонун маанисин билиш керек, маңызын билиш керек. Ушул активдүүлүгүн көрсөтүп, барып туруп өзүнүн ушу жергиликтүү көйгөйлөрүн чечүү үчүн ошол аткаруу бийликтин ортосундагы ортомчу болуп бере турган, ошо көйгөйлөрдү түзмө-түз аткаруу бийлигине жеткизип, ошонун артынан түшүп, маселени чечүү турган адамдарды тандагыла деген чакырык айтылыптыр. Дүйнөдө болуп аткан процесстерде Кыргызстан элинин аброю, эгерде биз таза анан баягы татыктуу депутаттарды шайлап алсак, жергиликтүү депутаттарды, бул чоң мааниге ээ болот. Биздин келечекке ошол эле керек болсо инвестицияга таасир этет. Анткени биздин шайлоону баягы эл аралык байкоочулар көп келбесе дагы сырттан баарысы байкап, маалымат алып турат. Белгилей кетсек, өлкөдө административдик аймактык реформа жүрүп, ага байланыштуу жергиликтүү кеңештер таркатылган. Мурда шаардык жана айылдык болуп, жалпысынан 484 жергиликтүү кеңеш болсо, учурда алардын саны 264. Акмарал Сабатар, Умар Малашев, Ала Тоо 24. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо 17 ноябрга дайындалган. 17 октябрда үгүт кампаниясы башталат. Ага чейин шайлоого аттанган саясий партиялардын лидерлери, талапкерлер үгүт учурунда эреже, мыйзамдарды бузбоо боюнча меморандумдарга кол койду. Учурда шаардык кеңештерге талапкерлердин тизмесин көрсөтүү аяктады. Айылдык кеңештерге талапкерлерди каттоо боюнча арыздар эртең 18:00 чейин кабыл алынат. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого карата даярдыктар жана жаңычылдыктар менен Нургүл Жумабекова. Учурда Борбордук шайлоо комиссиясы айылдык кеңештерге талапкерлердин арыздарын кабыл алууда. Ага чейин шаардык кеңештерге аттанган партиялардын тизмесин көрсөтүү аяктаган. 39 партия тизмелерин берип каттоодон өттү. Административдик аймактык реформанын натыйжасы бир топ өзгөрүүлөрдү алып келди. Натыйжада 33 шаардык кеңеш жана 231 айылдык кеңешке талапкерлер атсалышат. Демек, шаардык кеңештер 993 мандат, айылдык кеңештерге 5391 депутат шайланышы керек. Алардын 30%-нан кем эмеси аялдарга калтырылат. Квота боюнча айымдарга 2186 мандат каралган. Жалпысынан ошо 188 талапкерлердин тизмеси 33 шаарда көрсөтүлүп, 5200-гө жакын талапкерлер катталды. Бул жакшы активдүүлүк. Ал эми айылдык кеңештерге мөөнөттөр 17 октябрда кошуп алган менен ошо документтерди кабыл алуу жүрөт. Эртең саат 18-ге чейин биз айылдык кеңештерге талапкерлердин документтерин кабыл алат биздин аймактык шайлоо комиссиялар. Шайлоочулар 1 ноябрга чейин шайлоо тилкелеринин баарында илинген шайлоочулардын тизмесинен же болбосо мамлекеттик тизме порталынан өзүн тактаса болот. Мурдагыга караганда шайлоочулардын саны 400 миңге көп. Жалпы шайлоочулардын саны 4.111.000ден ашты деген БШК төрайымы. Мурда колдонулган шайлоо участкаларынын схемалары калтырылды деди. Быйыл өтө турган жергиликтүү шайлоонун өзгөчөлүгү биринчи жолу аралыктан добуш берүү системасы колдонулат. Добуш берүү күнүндө өзүнүн туруктуу каттоосуна турган жерде добуш бере албаса, шайлоочу алдын ала арыз менен кайрылат. Аралыктан добуш берүү участкалар 7 шаарда ачылып атат. Бардык облустук борборлордо жана Бишкекте 4 участка ачылат. Мен ойлойм, ушу аралыктан добуш берүү система бул өзгөчө биздин жаштар үчүн дагы абдан жакшы мүмкүнчүлүк болуп кетет. Анткени студенттердин саны абдан көп. Ушул тандалган жана аралыктан добуш берүү участкасын ачуу үчүн тандалган шаарларда өзгөчө ошо студенттерибиз көп, жаштарыбыз көп. Биз ошо жаштарды дагы ошол участкаларда күтөбүз. 17 октябрда үгүт кампаниясы башталат. Бул убакытта шайлоо мыйзамдарын так аткаруу, шайлоонун шарттарын бузбоо боюнча жигиттик сөз берип, жергиликтүү кеңештерге аттанган саясий партиялардын лидерлери жана талапкерлер меморандумга кол коюшту. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.
17 ноябрга белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоого карата БШК тарабынан шайлоо өнүктүгүнө киргизилген жаңычылдыктар менен өзгөртүүлөр боюнча жерлерде түшүндүрүү иштери жана окутуулар өтүүдө. Бул жолку окутуу коомдук коопсуздукту камсыз кылуу күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине арналды. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого Ош шаары менен облустун канча мандат жана шайлоо тилкелери уюштурулду. Кабарчыбыз Миргүл Бокошованын материалында. 17 ноябрга белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоо Ош шаарындагы 102 шайлоо учаскасында өтөт. Шаардык кеңештеги 51 депутаттык орун үчүн 5 партиядан 214 талапкер катталган. Ал эми добуш берүүчүлөрдүн саны алдын ала эсептөөлөр боюнча 235.457-ни түздү. 25 шайлоо участогу кошулду. Себеби жана өзүңүзгө белгилүү болгондой АТР негизинде. Бирок буга чейин Ош аймактык шайлоо комиссиясында 78 участок болсо, анын бир участогубуз Нокат районуна өттү. Кара Суудан бизге 25 участок коюлуп, ошон үчүн бизде 102 шайлоо участогу болуп калды да. Партиялар аттанып жатат бул шайлоого. Ош облусундагы 7 район 3 шаардагы жергиликтүү кеңештерге шайлоо 334 шайлоо округдагы 492 шайлоо тилкесинде өтөт. Депутаттык мандаттын саны 1541ди түздү. Добуш берүүчүлөрдүн саны азыр 783.390 деп эсептелинди. Өзгөртүүлүктөргө токтолуп кетсем, мына баарыбыз билгендей, мурда жергиликтүү кеңештин депутаттары 4 жылга шайланчу. Азыр бул мөөнөт 5 жылга көбөйдү. Андан тышкары баягы избирательный порог деп коет. 7% болчу. Азыр 5%га түшүрүлдү. Бул деген жаңы партиялар болобу, же болбосо талапкерлер болобу, аларга мындай партияларга дегеним, аларга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мурда 7%ды мындай аттап өтүү, кээ бирки жаңы партияларга бир аз оор болчу да. Бул жолку шайлоо өнүктүгүнө киргизилген ушул жана башка өзгөртүү жаңычылдыктар боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы Ош шаарында окутуу өттү. Ага күч түзүмдөрүнө кызматкерлер катышты. Максаты шайлоо алдындагы мыйзамсыз аракеттерди болтурбоо жана алдын алуу. Шайлоо учурундагы мыйзам бузуучулуктар эми күн сайын боло бербейт да. Ошондуктан аларды биз окутуш керекпиз. Жаңы тергөөчүлөр көбү билбеши мүмкүн. Ошол максатта кыскасы максималдык түрдө уюштуруу жагынан жумуштар жакшы жүрүп атат. Борбордук шайлоо комиссиясы даяр, эч кандай проблема жок. Шайлоо комиссиясы прокуратура органдарына кайрылган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы укук коргоо органдары менен өз ара аракеттенүү алгоритмин иштеп чыккан. Бул үчүн ыкчам чара көрүүчү топтор түзүлгөн. Ага БШКнын, ИИМ, прокуратура жана УКМКнын тийиштүү өкүлдөрү кирет. Миргүл Бокошова, Нурдөлөт Сантаев, Ала Тоо 24, Ош. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары жаңы экономикалык диалогту өнүктүрүү концепциясы жөнүндө чечим кабыл алышты. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Пакистандын Исламабад шаарында ШКУ кеңешинин 23-чү жыйынына катышып, бир катар демилгелерди көтөрдү. Кыргызстан тарап ортого салган орчундуу маселелер тууралуу Бактыгүл Султанбек кызы айтып берет. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары бул жолу Пакистанда чогулду. 23-чү жыйынга Акылбек Жапаровдон тышкары Өзбекстан, Россия, Казакстан, Кытай, Пакистан, Тажикстандын премьер-министрлери, ошондой эле Ирандын биринчи вице-президенти жана Индиянын жогорку өкүлү барган. Беларусь уюмга толук кандуу мүчө катары биринчи жолу катышты. Акыркы 15 жылдын ичинде ШКУ өлкөлөрү олуттуу экономикалык прогрессти көрсөтүүдө. 2009 жылдан бери жалпы ички дүң продукциянын көлөмү 2 эседен ашык өскөн. Доля организации в мировой экономике достигла более 25%. Уюмдун дүйнөлүк экономикадагы үлүшү болжол менен 25%га жетип, ШКУ өлкөлөрүнүн тышкы соода жүгүртүүсү 250%, өз ара инвестициянын көлөмү дээрлик 4 эсеге өстү. Бул жетишкендиктер туура стратегия менен дүйнөлүк өсүштүн драйвери боло турган аймактын жогорку потенциалын тастыктайт. Мындай көрсөткүчтөр чек эмес, алдыда инфраструктуралык ири долбоорлор ишке ашат. Акылбек Жапаров деңиз кемеси менен кургактагы темир жол байланыштарынын ортосунда жүк ташуу логистикасын айкалыштыруу зарылчылыгын белгиледи.
Такой подход вместо конкуренции сулит существенные выгоды. Мындай мамиле атаандаштыктын ордуна өзгөчө Евразия континентинин борборун кесип өткөн темир жол линиялары үчүн олуттуу жетишкендиктерди пайда кылып, бул жүк ташуу маршрутун 1000 чакырымга чейин кыскартууга мүмкүндүк берет. Ушуга байланыштуу жана аймактагы транспорттук инфраструктураны жакшыртуу максатында эл аралык автомобиль ташуулар үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча макулдашууну ишке ашыруу маанилүү. Биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча ишке ашырылып жаткан долбоор аймактын транзиттик потенциалын толук ачууга карай олуттуу кадам болоруна ишеним билдиребиз. Ал эми Камбарата бир ГЭСинин курулушу аймактагы суу ресурстарын пайдалануудагы чыңалууну кыйла азайтат. Энергетика тармагында кызматташуу үчүн жагымдуу шарттарды түзөт. Министрлер кабинетинин төрагасы соода-экономикалык кызматташтыкты чыңдоо үчүн өнүктүрүү банкы менен фондун түзүү маселелерин тез арада чечүүнү сунуштады. Кыргызстан ШКУнун 2035 жылга чейинки өнүгүү стратегиясынын тез арада кабыл алынышын жактайт. Бул учурдагы геосаясий кырдаалды эске алганда өтө маанилүү. Расширение торгово-экономического взаимодействия в регионе в целях обеспечения экономической и финансовой стабильности. ШКУга мүчө мамлекеттердин көп тараптуу соода-экономикалык кызматташуу программасын жана 2030 жылга чейинки мезгилге ШКУнун экономикалык өнүгүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча биргелешкен ишти күчөтүү зарыл. Ошондой эле санариптештирүү, жаңы технологияларды колдонуу экономиканы өнүктүрүүдө жана соода жол-жоболорун жөнөкөйлөштүрүүдө маанилүү роль ойнойт. Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларынын кеңеши өлкөлөрдүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө, аймактагы тынчтыкты жана туруктуулукту бекемдөөгө зор салым кошот. Мындай ишенимин кеңешке төрагалык кылган Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф билдирди. ШКУ өлкөлөрүндө өнүгүүнү, аймактык тынчтыкты жана туруктуулукту камсыз кылуу, ошондой эле өз элинин жашоо шартын жакшыртуу үчүн эбегейсиз зор потенциал бар. Ошондой эле гүлдөп өнүккөн стабилдүү, мүчө мамлекеттердин жалпы умтулууларын чагылдырган келечекти куруу үчүн жамааттык күч бар экенине ишенем. Өкмөттөр аралык кеңештин отурумунун жыйынтыгында бир катар документтер кабыл алынды. Анын бири ШКУга мүчө мамлекеттердин ортосунда жаңы экономикалык диалогду өнүктүрүү концепциясы жөнүндө чечим. Өкмөт башчылардын кеңешине төрагалык кылуу Россия Федерациясына өттү. Кезектеги жыйын 2025 жылы аталган өлкөдө болот. Бактыгүл Султанбек кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24. Мамлекеттик жеке өнүктүштүктүн негизинде 50 долбоор ишке ашырылууда. Алардын эң ириси медицина, транспорт жана энергетика тармагына багытталган. Инвестиция тартуунун мындай ыкмасы эң натыйжалуу экенин далилдеп келатат. Кыргызстанда иштеп жаткан мамлекеттик жеке өнүктүштүк борборунун 5 жылдыгына карата уюштурулган иш-чарада дагы кандай долбоорлор каралып жатканы маалымдалды. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча конференция 3-чү рет уюштурулуп отурат. Жыйында белгиленгендей, инвестиция тартуунун дал ушундай ыкмасы аркылуу жыл башынан бери ишке ашырылып жаткан долбоорлордун жалпы наркы $300 миллион жетти. 5 жылдан бери чоң иштер болуп атат. 80дей пакет бар, өзү проекттери. Бир общий суммасы $1 миллиард США менен. 24-чү жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин 20дан ашык проект өткөрдүк. Бул где-то суммасы $300 миллион ақш доллардың суммасындагы проекттерди киргизип атабыз. Азыркы учурда биздин мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлорун ишке ашыруу үчүн инвесторлорго ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Кошумча салыгынан бошотуу, ошондой эле жер участогун бөлүп берүү. Акыркы долбоорлордун бул деген Папан кичигесин куруу боюнча кытайлык компания жеңүүчү аныкталып, алар менен келишим курулду. Азыркы учурда ошол курулуш иштерин баштоо этабында турабыз. Саламаттык сактоо тармагында дагы долбоорлор ишке ашырылып атат. Бул деген ошо компьютер томографиялык борборлорун орнотуу. Жыйынга 60 компаниянын өкүлдөрү келди. Алардын арасында Кыргызстанга мамлекеттик жеке өнөктөштүк шарты менен буга чейин да каражат салган тараптар бар. Биз дүйнөнүн ар башка өлкөсүндө мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде жүздөй долбоорду ишке ашырдык. Кыргызстанда гемодиализ борборун түптөгөнбүз. Эми инвестициянын көлөмүн көбөйтүп, тармактарды да кеңейткени турабыз. Кочкор районунда күндөн энергия өндүрүүчү станцияларды салууну максат кылып жатабыз. Ага $150 миллион каражат сарптайбыз. Мамлекет өнөктөш катары лайыктуу жер менен камсыз кылса ишти кечиктирбейбиз. Конференциянын жүрүшүндө бир катар келишимдер жетишилди. Өнөктөштүк көбүнчө аймактарда аткарылат. Таштандыны сорттоочу,
жайды анан иштетүүчү жай боюнча биз кол коюштук. Анткени муну мамлекеттик жеке өнөктөштүк болуп иштетебиз. Билесиздер, Ысык көлдүн кире бериши Балыкчы шаары. Балыкчы шаарында азыр 58 миңдей калк бар. Биздин Таштанды жалпысынан 16 гектарды түзөт. Ошол Таштанды талаасы. Ошол себептен биз булар менен меморандумга бүгүн кол коюштук. Анткени мындан ары дагы ошо биздин Таштандыны переработка и сортировка кылган боюнча. Жеке тараптардын мамлекеттик жеке өнөктөштүктө кеңири иш алып баруусун камсыз кылабыз. Бул жумушчу орундарынын түзүлүшүн, экономикалык өсүштү, инновациялык жана заманбап технологияларды жүзөгө ашырууну шарттайт. Мамлекеттик органдар, облустук жана райондук администрациялар бул маселеге өзгөчө көңүл буруп, мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн эл аралык тажрыйбасын изилдеп чыгып, долбоорлорду тез ишке ашырышы керек. Ишкер тарап менен мамлекеттин өнөктөштүгүнө өбөлгө боло турган борбор түзүлүп, ал инвестицияга байланыштуу мыйзамдарды иштеп чыгуу, долбоорлорду баалоо, алар ишке ашкандан кийин байкоо жүргүзүп көзөмөлгө алуу, укуктук жактан көмөк көрсөтүү жумуштарын аткарып келатат. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала-Тоо 24. Таза суу, Таштанды, Жашыл аймак жана ушул сыяктуу башка көйгөйлөр жекели алыска айылдарда эмес, ири шаарларды дагы түйшөлткөн маселе. Урбанизациянын учурдагы көйгөйлөрү Бишкектеги улуттук форумда талкууланууда. 3 күнгө созулган иш-чарага 10 чукул өлкөнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, Кыргызстандын шаарларынын мэрлери катышып, өнүгүү стратегияларын түзүүгө жол издөөдө. Абанын булганышы жана Таштанды маселеси бүткүл дүйнө үчүн экологиялык коркунуч жараткан көйгөйлөрдүн бири. Ар бир мамлекет бул коркунучтардан арылуу үчүн ар тараптуу күрөш жүргүзүп келет. Бул жаатта Бишкекте дагы маселе курч. Азыркы тапта Таштандыны кайра иштетүүчү ири завод курулууда. Дал ушул жана башка шаарды өнүктүрүүгө карай кадамдар улуттук урбан форумунда талкууланып, бир катар сунуштар айтылды. Развитие общественных пространств. Баш калабызды өнүктүрүү боюнча көптөгөн долбоорлор жана программалар ишке ашырылууда. Бишкек административдик аймактык реформанын алкагында 3 эсе көбөйдү. Демек жоопкерчилик дагы көбөйдү. Ар бир жашоочу өз аймагы менен сыймыктаныш үчүн биз калаадагы ар бир районду бирдей өнүктүрүшүбүз керек. Акыркы жылдары биз экология, инфраструктура, шаар трафиги жана коопсуз жана тоскоолдуксуз чөйрөнү камсыз кылуу сыяктуу негизги багыттарга көңүл бурдук. Бирок алдыда дагы көп аракеттер бар. Шаардыктардын ыңгайлуу жана бакубат жашоосу бизден көз каранды. Бишкек өнүгүүнүн жаңы этабынын босогосунда турат. Башкы планды түзүү 2025 жылы толугу менен аяктайт. Ушул тапта 2050 жылга чейин стратегиялык көз карашты түзүү боюнча иштер жүрүп, жөн гана келечекке пландаштыруу эмес, шаарды өнүктүрүүнү кайра карап чыгып, ыңгайлуу, заманбап жана туруктуу Бишкек шаарын түзүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Бишкек как локомотив развития страны. Бишкек өлкөнү өнүктүрүүнүн локомотиви катары Кыргызстандын башка шаарлары үчүн да үлгү болууга тийиш. Андыктан сандык өсүшүбүздү сапаттык өсүшкө көтөрүшүбүз керек. Бүгүн биз өткөрүп жаткан форум дал ушул күчтөрдү бириктирүүгө жардам берет. Иш-чара шаарлардын ортосундагы диалог, мыкты эл аралык тажрыйбаларды алмашуу жана инновациялык чечимдерди табуу үчүн аянтчаны камсыз кылат. Форумга өлкөдөгү шаарлардын мэрлери, Түркиянын 3 шаарынын өкүлдөрү, Монголиянын Улан-Батор шаарынын мэриясы, Россия шаарлар союзу, Казань шаарынын мэриясы жана Франция, Германия, АКШдан эксперттер, ошондой эле мамлекеттик башкаруу органдарынын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Кыргызстандын жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу менен жакын иштейбиз. МСО менен. МСО менен жакын иштегенде tecrübe almashtırуу dolboru köp işke aşırılat. Bu bordoş şaharlar işke aşırılat. Kança 10 şaharda Türkiye menen bordoş kıldık. Eski bordoş bolgonlar da aktif işlesin degende hareket kılamız. Staj rafika programımız var. Катышуучулар урбанизациянын учурдагы көйгөйлөрүн талкуулашып, шаардык жана айылдык жамааттардын тез өсүп жаткан муктаждыктарын жоюу үчүн натыйжалуу чечимдерди издешти. Форум аркылуу өздөрүнүн шаарларына бир топ жетишкен ийгиликтерди алса болот. Себеби биз Турция өлкөсү менен, Россия өлкөсү менен дагы барганда ошол жерде шаарлардын бир топ жетишкен ийгиликтерин көрүп, ошол биздин өзүбүздүн шаарга алып келип, мына биз 40 шаарында жашыл шаарды айландыруу максатында азыркы күндө бир топ иштер аткарылып атат.
Форумда шаарлар арасында өнөктөштүктү орнотуу жана жаңы шаардык өнүгүү стратегияларын түзүү үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүктөр болду. Жыйынтыгында Бишкекте жана Кыргызстандын башка шаарларында жашоо сапатын жакшыртуу үчүн конкреттүү иш-аракеттерди жана пландарды аныктоого шарт түздү. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Алато 24. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун салуу кеңири кызматташтыкка жол ачат. Мындай пикирин талдоочулар Борбор Азия, ЯЭ, бир алкак, бир жол байланыш жана өз ара аракеттенүү маселесин талкуулаган жыйында билдирди. Иш-чарага эксперттер, коомдук ишмерлер, экономисттер, бейөкмөт жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышып, ар тараптуу кызматташтык маселелери ортого салынды. Маселе олуттуу экенин белгилеген отурумдун катышуучулары Борбор Азия мамлекеттеринин Россия жана Кытай менен кызматташтыгы, анын катарында Евразиялык экономикалык биримдик алкагындагы экономикалык тыгыз кызматташтыктын натыйжалары боюнча да сөз болду. Эксперттер келечектүү ири долбоорлордун бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу экенин белгиледи. Долбоорду ишке ашыруу боюнча бир катар укуктук ченемдик документтер кабыл алынып, эки тараптуу жолугушуулар өткөн. Эффективно развиваться и эффективно взаимодействовать с другими странами. Азыр Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында уюмга мүчө өлкөлөр экономикалык алакалары жолго коюлган. Ал эми бир алкак, бир жол дүйнөлүк деңгээлдеги долбоор. Кыргызстан үчүн натыйжалуу, башка өлкөлөр менен товар жүгүртүүгө жол ачат, кызматташтыкты бекемдейт. Төө ашуу аркылуу өтүүчү жол жеңил жана оор жүк ташуучу унаалар үчүн ачылып, кыймыл жанданды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, ашууда Хова үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа тайгаланып барып, капталынан туруп калып, эки тараптуу кыймылды жапкан. Мунун кесепетинде 1000 чукул унаа өтө албай туруп калган. Ал ортодо жол эксплуатациялоо ишканасы атайын техниканын жардамы менен жолду кардан тазалоо, инерттик материалдарды себүү иштерин жүргүзүүдө. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 16 октябрь саат 13:25 чамасында Сосновка көзөмөл өткөрмө жайында жеңил унаалар үчүн жол ачылып, ал эми оор жүк ташуучу унаалар саат 14:55 баштап кое бериле баштаган. Ошол бул жакта турганыбызга 1,5 сутка болду. Жол азыр ачылды, айдап жөнөдүк. Дөңгөлөктөрү зимний элелеке ун алып жөнөдүк. Кар 14 сантиметр калыңдыкта жааганына байланыштуу ашууда кыймыл эки тарапка тең токтогон. Себеби көпчүлүк унаалардын дөңгөлөгү кышкысына алмаштырылган эмес. Машиналарды жылдырып, түрттүрүп, сүйрөтүп, ошентип атып анан кийин баягы бир иретке салдык. Биринчи северди көздөй кой бердик, автоунааларды, жеңил машиналарды, только жеңил машиналарды. Алар бүткөндөн кийин кайра ылдый көздөй, жүктүү көздөй кайра жеңил машиналарды кой берип, анан кийин аягында фураларга команда бердик, ошо менен чыгып кеттик. Биз азыр Сосновка көзөмөл өткөрмө жайында турабыз. Бул жер сезилерлик эле суук экен. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги туруп калган айдоочуларга жылынуучу жай уюштурган бул жерге. Көргөндөй меш жагып, бияқта жылынса болот экен. Бияқта ысык чай. Калоочуларга ошондой эле Сосновка айыл өкмөтү болсо айдоочуларга ысык тамак, башкача айтканда палоо бышкырып бергени айтылып жатат. Коомдордун баарыга рахмат. Ушунчалык уюштуруп, элге нан берип чай бергениге рахмат. Тамагыңыз калбай калган турбайбы? Балдар мына жерде жүргөн сотрудниктерге жетпей калды. Элге берип, бир 1000ден ашык киши болду да. 17 октябрга чейин туруксуз аба ырайына байланыштуу оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизиле турганы кабарланды. ОКМ айдоочуларга узак жолго чыгаарда дөңгөлөгүн кышкыга алмаштырууну эскертет. Сайфудин Мурзаев, Алмаз Нурманбетов, Алато 24. Бишкек шаарында быйылдагы атайын ачылган кампаларда көмүр арзандатылган баада сатылууда. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы өлкөнүн бардык аймагын арзан кара отун менен камсыздоого даярдык көрүүдө. Көмүр баасынын туруксуздугу элдин капчыгына бир топ эле оорчулук алып келген. Маселе 3 жыл мурда мамлекет башчысынын тапшырмасы менен чечилип, кара алтындын наркы сезилерлик төмөндөгөн. 2021 жылдан бери атайын ачылган көмүр кампаларда кеч күздөн тарта арзан көмүр сатылып келет. Көмүр алганы келген жарандар быйылда монополияны жөнгө салуу агенттиги бекиткен баа 5300 сом менен алып кетүүдө. Өкмөттүн 5300 сом көмүрүн кошунадан угуп алып алайын деп келдим. Мына күн жаап турат.
Kızım üşüp kaldı, balдар üşüp kaldı, ошон үчүн келдим. Şu 5300 адамдарга жакшы эле баа болуп атат. Көчөдөн саткан көмүрүм ага 7,5-8 миң деп айткан, ана мен аны ала албайм, ага шартым жок. Ушу көмүрдү 4 тонна, 3 тонна алайын деп келдим, Кудайга шүгүр. Ага Ордо конушунан келдим. Могу мамлекеттин көмүрүнө мамлекет сена коюптур 5300 сомдон. Частниктерге караганда арзан. Ошого ушул жактан келдик. Ушул жактан алабыз. Мамлекет 2 тонна алабыз. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы мындай кампаларды өлкөнүн бардык аймактарында ачуу алдында турат. Кара отундун баасы жердин алыстыгына жараша бекитилет. Бишкек шаарында арзан көмүр сата турган 11 кампа иштеп жатат. Баарында тең бирдей баа, тоннасына 5300 сом коюлган. Ал эми жеке тараптар ушул эле көмүрдү 5700, 5800 сомго сатууда. Чүй облусунда ачылган 8 кампада алыстыгына жараша көмүрдүн тоннасына 5000-5800 сомго чейин бааланат. Жеке тараптын наркы 5300-6500 сомго чейин. Ысык көл облусунун Балыкчы шаарындагы базада кара алтындын тоннасы 4322 сом. Бул жерден Тоң жана Ысык көл райондоруна айыл өкмөттөр ташып кетет. Облустун калган бөлүгүн Жыргалаң шахтасы камсыздайт. Нарын облусунда кампалар ачылуу алдында турат. Өлкөнүн түштүк аймагында жалпы 16 кампа ачуу каралууда. Жана көмүрдүн баасы 6000 сомго чейин барышы күтүлүүдө. Көмүр өндүргөн мамлекеттик ишкана кампаларды көмүргө толтурууда. Калкты арзан көмүр менен камсыздоо иштери ишкерлер менен бирге аткарылат. Биз жеке ишкерлер менен алар көргөзүлгөн көмүр кампанын адрестерине көмүр кампа ачабыз. Договор түзөбүз, келишим түзөбүз алар менен. Келишим түзгөндө, келишим менен булар алып келип төгөт, биз аларга жардам катары, жардамдашып биргеликте иш алып барып атпайбызбы? Кара кече кендине очередь жок киргизебиз. Ошактан жакшы көмүр жүктөп туруп, кайра ошол топ базадан көмүр кампасынан саткандай кылып эле жардам беребиз. Антимонополий орган бекитилген баада гана сатылат. Андан ашык сатылбайт. Мына азыр силер көргөндө Бишкек шаарында 5300 коюлбадыбы баа? Кандай баа көтөрүлөбү частный көмүр саткандарга бул баа ушойдон кала берет. Кыргыз көмүр ишканасы өткөн жылдары таңсыктык жаралганда көмүрдү паспорт менен көлөмүн чектеп саткан. Ушул күндөрү кампаларга көмүр алганы келген кишилер сейрек учурайт. Арзан көмүр менен камсыздаган адистер элди отун сууну суук күчүнө киреректе камдап алууга чакырат. Уланбек Тиханбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24. Базаркоргон районунун Сайдыкум айыл аймагында сугат суу маселеси чечилди. Айыл аймакта буга чейин 51 сугат суу скважинасы 3703 гектар айыл чарба багытындагы жерди суу менен камсыздап келген. Кийин Союз таракаганда станциялар кароосуз калып иштен чыккан. Бул дыйкандардын сууга болгон муктаждыгын жараткан. Эми ал көйгөй жөнгө салынууда. Турпак Коргон айылында скважина оңдолуп пайдаланууга берилди. Базаркоргон районунун Сайдыкум айыл аймагынын Турпак Коргон айылында сугат суу скважинасы оңдолуп колдонууга берилди. Элдин көп жылдан бери күткөн мүдөөсү орундалып, сугат суу маселеси чечилди. Президенттин Жалал Абад облусундагы айрым укуктуу өкүлү Тилек Текебаевдин билдирүүсүндө мындай аракеттер дагы уланат. Себеби айыл чарбасын өнүктүрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынан. Жака суу берип турду деп. Буюрса мына сууларды чыгарып берип атабыз. Мен ойлойм да буюрса мындан да биздин көрсөткүчтөрүбүз да жабырлайт депчи. Анысы кандай барган ошо неме экен, эмгек. Турпак Коргон айылындагы сугат суу жерлерге суу жетпей келген. Эми скважина оңдолуп, дыйканчылыкка ыңгайлуу шарт түзүлөт. 30 жыл эме турган скважина. Бул жерге биз ток чыңалуудан тартып келдик. Скважинадан. Бул тереңдик скважина 150 метр скважина. Бул жерден азыр саатына 160 тонна суу алабыз. Бул жерден бир 20-30 гектар жер менен сууга камсыз кылат. Ичинде толо таш, мусорлардын баары толуп кеткен, кароосуз калып кеткен. Ошолордун баарын тазалоо иштери болду. Анан дебиттерин өлчөдүк, статистика уровендерин өлчөп, анан ошого насосторду орнотуп, азыркы күндө скважина уже ишке салынды. Сайдыкум айыл аймагында сугат суу маселесин чечүү максатында Жалал Абад облустук өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен айылдагы 15 скважина оңдолду. Реконструкция жумуштарына 16 миллион 532 миң сом бөлүнгөн. Бул жер өтө бир сууга муктаж жер. Эгин теген биздин айыл өкмөт өзү дыйканчылыкка бай. Бул жерде дыйкандар көп жашагандыгы үчүн бизге суу өтө бир керек да. Мына бүгүн аябай биз сүйүнүп отурабыз. Бул жерде канча дыйкандар пайдаланат, канча инсандар пайдаланат. Эми элибизге, журтубузга Кудайым ушундай бир ооматты берип койду. Ушул жерге биздин ушул фонддон каржылап берген, фонддо иштеп аткандарга
терең ыраазычылыкты билдиребиз. Белгилей кетсек, Сайдыкум айыл аймагында буга чейин 3703 гектар айыл чарба багытындагы жерлерге 51 скважинадан суу берилчү. Союз таркап булардын бардыгы кароосуз калып иштен чыккан, эми кайрадан калыбына келтирилүүдө. Дөөлөт Канатбеков, Манас Назаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу. Баткенде багбандар жапыз бойлуу алма көчөттөрүнүн мол түшүм алып жатат. Көпчүлүгү эски сорттогу көчөттөрдүн ордун Европадан келген мөмөнүн түрүнө алмаштырышууда. Аймакта кабарчыбыз Рават айылындагы багбандын багына барып келген. Үй бүлөсү менен короосундагы алма багынан алма терип жаткан Карабек Кадыров Рават айылынын тургуну. 2017 жылы 2,5 гектар жер аянтындагы алма багынын жарымын Сербиядан алып келген жапыз бойлуу көчөттөргө алмаштырган. Жаңы сорттогу көчөттөр айыл жеринде ыңгайлашып, 5 жылдан бери андан мол түшүм жыйнап келет. Жылда 15-16 тонна алма терсе, быйыл түшүмдүүлүк андан да жогору. Бул аз жерден көп түшүм алышта биринчиден. Анан товардын сапаты, базар баасы 2 есе 3 есе жогору турат алмалар. Биздин өзгөчө алмаларга караганда. Былтыр 37 сом саттык наркы алмаларды, 5 жылдызды. Бул 100 сомдон болду. Анан буга базарда суроо талап көп. Азыр телефон чалтаттар, Оштон баягы Өзбекстандан алдыңкы клиенттерибиз. Баткен районунун Рават айылы климаты суук келип, алма өстүрүүгө ыңгайлуу. Карабек Кадыров Рават айылындагы жапыз бойлуу алма көчөттөрүн отургузган алгачкы багбан. Учурда алманын бул сортуна өткөндөр көбөйүүдө. Бизде бул жерде биринчи тиккен жылыбыз 450 түп тиккенбиз. Анан кийин дагы коштук 250 түптү. Азыр 700 түп бар ошол огороддун ичинде тамаркада. Бизден кийин уже айылда көп адам уже ушуга кызыгып атат. Отургузуп атат. Быйыл дагы жеке ишкерлер тарабынан келди. 6000 көчөт келди окшойт Түркиядан. Жапыз бойлуу көчөттөр тез мөмө берип, аз аянттан көп түшүм алууга болот. Ошондой эле экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүгү жогору. Мындан улам Баткендин башка аймактарында да багбандар жапыз бойлуу бактарактарга өтүп жатат. Көбүнчө бадам, жаңгак, алма, өрүк, алмурут, шабдал өстүрүүдө. Бир 3-4 жыл алдым. Турецкий чандилер жаңгагы боюнча биздин ишкерлер иш алып барып, Лейлек районунун аймагында дыйкандар 14 000 түп жаңгак көчөттөрүн отургузган. Кадамжай районунда негизинен 10 гектарга жакын алма, груша, шабдалы көчөттөрү отургузулган. Ал эми Баткен районунда болсо негизинен бизде ушул бир 15 гектардан ашык жерлерге бадам көчөттөрү, анан кийин өрүк. Адистердин айтымында Кадамжай районунда жапыз бойлуу көчөттөрдөн алма, шабдалы, алмурут, Баткен жана Лейлек райондорунда бадам өстүрүү ыңгайлуу. Мингүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу. Кыргызстандын аскерлери Тажикстанда өтүп жаткан Рубеж 2024 машыгуусунда катышып жатат. Коргоо министрлигинин аскердик контингенти 73-809 аскер бөлүгүнүн аскер кызматчыларынан, ошондой эле куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын оперативдик тобунан түзүлгөн. Машыгуу 13 октябрдан бери Тажикстандын Харп-Майдон полигонунда өтүп жатат. Анын расмий ачылышы 17 октябрда болот. Ага Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Россия Федерациясынын аскердик контингенти катышууда. Сиздер күнүн маанилүү делеген жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Бул жана башка кабарлар биздин социалдык баракчабызга дагы жайгаштырылды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламаттыңыздар.